Теманы улай, күз айынын келиши менен саясатта дабал курчуп салмактуу фигуранттар айгышкан тирешүүлөргө барышууда. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизилет дегенден бери бир пикир жок болуп турган чакта коалиция эми эмне болот деген суроо коомчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан чагы. Саясатка сереп салгандар азыркы коалициянын келечегин кандай жоромолдошот? Жанара Эсенова пикирлерди чогултту. Көпчүлүккө белгилүү коалициянын тарап кетиши тууралуу кептер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесинен башталган. Анткени менен саясатка баам салгандар дээрлик 2 жумадан бери КСДП фракциясы менен ата мекендин тирешүүсүнөн мурун эми башкы маселе коалиция тарайбы же тарабайбы деген маселе күн тартибинде калууда дешет. Айрымдары кайым айтышуунун дагы чеги болорун, эми коалициянын келечеги эчак эле бычылганы айдан ачык эле болуп калды дегендер да бар. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү коалициянын, көпчүлүк коалициянын келечеги жок деп, анткени бул баягы бир мезгилде ошол жанагы идеологиялык саясий көз караштардын жалпыгына калбастан эле түшүп калган. Ошон үчүн мына баягы азыркы убакта конституциялык реформа боюнча маселе көтөрүлгөндө ушу коалициядагы биримдиктин жок экенин тунуш далилдеп койду. Ошон үчүн булар баягы өзүнүн ар ким сөзүнүн жолу менен кетип, башка бир коалиция түзүш керек го деп ойлойм. Анткени менен экс-депутат Адыхан Мадумаров парламент ордунда калабы же жокпу, мындай эч кандай пайда болбойт деген пикирде. Анткени азыркы саясаттагы кризисти өзгөртпөй деле калды окшойт дейт ал. От этой коалиции, что есть и что нет для Кыргызстана. Биз билгендей коалициянын ордунда калганы же тараганы эч бир тарапка пайда алып келбегенин билип турабыз. Негизги коалиция мамлекетте оор кырдаал учурунда бирдикти туура чечим кабыл алыш үчүн түзүлгөн. Ал эми учурда калктын көйгөйлөрүн чече албай жатышканы аз келгенсип, өз ара жаңжалдарынан улам коалициянын тарашына келишти. Анда кимге кандай пайда? Пахари пашут. От них абсолютно ничего не зависит. Ошол эле учурда Түркияда саламаттыгына байланыштуу дарланып жаткан өлкө башчысынын абалын эске алып, бийликтеги өзгөрүүлөргө саясатчыларды кылдаттык менен баам салышса болмок дегендер бар. Дал ушундай учурда парламентти биримдикте кармап калуу алда канча маанилүү болмок. Бирок өлкөдө абал өзгөргөн сайын бул маселе кайрадан көтөрүлө берет. Мисалы үчүн Атамбаевдин ооруп калгандыгына байланыштуу дагы айрым саясатчылар өзүнүн пикирлерин бир аз өзгөрткөнү байкалып турат. Же болбосо бул ата мекен фракциясынын талаптарын парламентке кирбей калган ири партиялардын дагы колдоп атат. Саясатчылар Мадумаров, Субаналиев, башкалар да колдоп атат. Мына ошондуктан эгерде булар катуу колдоп өлкөдө басым күч болуп кетсе, анда коалиция кайрадан өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени менен чуулгандуу билдирүүлөрдүн башында ата мекен фракциясы менен бийлик тарапталашы эле түрткү болуп жатканы айдан ачык болуп калды. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун акыркы тексти менен таанышып, аны колдоду. Өз билдирүүсүндө кыргызстандыктар менен депутаттар провокаторлордун артынан кетпей, бийликти узурпациялайт деген кептерге ишенбешине үмүттөнгөндүгүн билдирген.